Адылбекова Тажикан, 70 жаштамын. Койташ айылында жашайт экен. Койташ айылын, Прохладный айылында, Койташка караштуу Прохладный айылында жашайм. Ушул Ежи малинаны өстүргөнүмө 15 жыл болду. Бул түшүмдүү, аябай түшүмдүү, эмеге мээнети аз, кирешеси аябай көп болот. Ушул 1 соток жеринде мен 100 миңден ашык күреш алам bir жылда. Бул bir банкасы, bir эле банкасы жарым килограммы 150-170тен түшпөдү. Былтыр түшпөптүр 2023. Ошондо килограмм 300дөн түшпөптүр да. Үйдөн келип эле банка менен алып кетишет эмеге, Россияга. Эме ажиотаж, алармандар көп, конкуренция чоң. Мага бер деп эме кыйналбайсыңар да, айдасыңар. Анан болгон эмеси түшүгө. Үстүнө жабышыңар керек, себеби үшүп алып кетет. Жерге түшүрүп турбу? Анан сууну жакшы көрөт. Жердин түйүнү жумшартып, эмени сугарып жатсаңар түшүмдү берет. Эмени көйүткөндө көчөттүн. Муну эле столду жерге күзүндө сайып коесуңар дагы. Ошол сугарып турсаңар эле тамыр алып көчөт болуп калат, мындай болупчу. Мындай көчөт болуп калды. Анан эрте жазда. Ошондо мына сорту бузулбайт, кандай болсо ошондой, Кандай болсо ошондой. Анан жана столдон кесип коесуңар, ажыратып. Тамыр алып көчөт болуп калат. Аябай кирешелүү нерсе. Өзүнчө эле сизге пенсиядан деле көптүр го. Ооба да, мен 5 миң пенсия алам, 100 миңден түгүл табам. 1 жылдык пенсияны берип коет турбайбы? Ооба. Машалла, айдасаңар, үйбөйсүңөр, аябай жакшы нерсе.